Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүү өткөрүү үчүн эсептөө комиссиясынын жыйналышынын 2021 жылдын 29 декабрындагы номер 3 протоколу. Комиссиянын мүчөлөрүнүн баары 14, жыйналышка катышкандары 14. Угулду эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Масабиров Талбек Айтмаматович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүсүнүн натыйжасы жөнүндө маалыматы. Бардыгы 90 бюллетень дайындалган, добуш берүү үчүн 87 бюллетень берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 87 бюллетень чыккан. Жараксыз бюллетендер жок. Керектен чыгарылган бюллетендер 3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Талант Турдумаматович Мамытовдун талапкерлиги үчүн макул 63. Депутат Адахан Кимсенбаевич Мадумаровдун талапкерлиги үчүн макул 10. Баарына каршы 14 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин төралыгына депутат Мамытов Талант Турдумаматовичка чечилди. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атынан жаңы шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Турдумаматович Мамытовго чың ден соолук, узун өмүр жана жоопкерчиликтүү, жигердүү иштеринде ийгиликтерди каалайм.